Бул видеодо сиздер дымдама менен курулган пияздын өзүн көрө аласыздар. Мындай аябай кызыктуу дымдаманы очокто жасоо жолу менен бөлүшөм. Анда эмесе кеттик, аягына чейин бирге болуңуздар. Мына ушундай кылып хрустяший кылып пиязды куруп берсеңиздер, бул аябай сонун болот. Пияз экенин көпчүлүгү билбей калат. Жегенде аябай сонун кытырак болуп турат. Видеону аягына чейин көрүп, класс басып, лайк басып, комментарий жазып, каналыбызга катталып кетиңиздер. Керектелүүчү азыктар: капуста, чеснок, бир аз кызылча, сабиз, картошка, анан пияз. Эт эмнеден десеңиздер, эт бул өрдөктүн этинен. Мен бул өрдөктүн этин көп колдоном. Аябай даамдуу. Анан колдонордун астында сөзсүз койдун майы же тоң май болсо кошо берсеңиздер аябай даамдуу болот. Себеби жалаң жашылчалардан жасалган үчүн кээ бир адам кан басымын түшүрө бериши мүмкүн. Ошон үчүн мен ушундай кылып даярдап коем. Сиздер дагы мындай кылып даярдабыңыздарга сунуштайм. Ар ким өз үйүндө кожойке казан, мисалга казанчынын өз эрки кимдин кайдан кулак чыгарат деген сөз бар го. Мына ошондой эле бул жерде менин рецептим боюнча бул дымдамада курулбаш керек. Биринчи майды куясыз. Ошол тоң май же куйрук болсо аябай жакшы болот. Анан катарынан салып кете бересиз. Биринчи кеч пышкандарды этти, картошканы, пиязды, сабизди, чеснокту, анан аралашма татымалдарды, андан кийин эң үстүнө капустаны жаап туруп, үстүн жаап коебуз. Суу кошпойбуз бирок. Анан суу кошпой ошентип дымдап бышырып көрсөңүздөр аябай даамдуу болот. Буга помидор да көп кошсоңуздар, жайдын күнү помидор бышкан убакта бул рецепттерди жасап көрсөңүздөр аябай даамдуу чыгат. Сөзсүз түрдө лавровый лист кошконду сиздерге сунуштайм. Себеби бул аябай жытын буркурата чыгарып, аппетитти ачып коет. Ошондуктан ушуну кошуңуздар. Кезек пияз куруганга келди. Бул ар бир тамактын астында деле куруп берсеңиз болот. Пиязды жоонураак кылып туурап аласыз, ортосуна аласыз, 2 тукумду чаласыз. 1 тукум болсо деле боло берет. Өлчөмүнө жараша, сиз каалаган өлчөмдө болсо. Тукумга саласыз, тукумга бир аз туз кошуп аласыз. Анан тукумга салгандан кийин унга салып туруп, анан бул жакка майга салып кууруп аласыз. Аябай көпкө чейин кууруштун кереги жок. Хрустяший болуп көрүнгөндө кызыл болуп турса болду. Алып жей бересиздер. Ичиндеги челкалыгын алып алсаңыз аябай жакшы болот. Себеби челкалыкка тукум жабышпай калат. Анан бир аз даамы өзгөрүп калышы мүмкүн. Ошондуктан пияздын ортосундагы челкалыктарды чыгарып аласыздар.